Барыңарга салам достор, кандайсыңар? Мен силерге кыскача бир видео тартайын дедим. Менин атым Нуржан. Баягы Туркияга келип иштегендин кандай плюстары бар, минустары бар, жана ошондой эле жеке катка жазып сурап атасыңар. Баягы компания менен келген жакшыбы же өзүң келген жакшыбы, Туркияга келип иштегим келет эле, эмне кылсам болот деген сыяктуу. Мен бардык баягы компанияларды дагы анализдеп чыктым. Анан ошолордун ичинен кайсынысы мага жакты, кайсынысы мындай ишеним бере алды, кайсынысы ишеним берген жок, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Мен өзүм тааныш аркылуу келгем. Жана тааныш аркылуу келгендин плюсу, сен өзүң иштей турган жердин өзүң баягы мисалы акча жактан өзүң договорлошосуң да, доллар менен иштеймби же лира менен иштеймби деп. Мен мисалы доллар менен бул жактан эмне сүйлөшүп анан иштеп баштагам. Доллар менен иштешкендин эң жакшы плюсу бул мисалы доллар өйдө көтөрүлүп кетсе, өзүңөргө эле гана плюс да. Эгерде доллар деген кандай десем, мисалы лира менен иштешсеңер, доллар деген түшүп кетсе, силер баягы Кыргызстанга акча салганга келгенде ортодон көп акчаңар жөн эле күйүп кетет да. Мисалы силер лира менен аласыңар, аны долларга алмаштырасыңар, Кыргызстанга салганда Кыргызстанга барып доллардан кайра сомго алмашат, ошентип ортодон көп акча күйүп кетет да. Муну эмнеге айтып атам? Анткени мен доллар менен иштешип аткан кезде компания менен келгендер эмне лира кылып иштешчү, лира алып мисалы 40 000 деп зарплатага келишсе, то есть канча 40 000 сомго деп договор кылып келишет, бирок лира менен жанагы договор доллар көтөрүлүп кеткенде кайра эмеге зарплатага келгенде сом 20 000 сом гана, жарымын гана алып калган күндөр болгон да. То есть эмне Турциядагы инфляция доллар аябай влиять этет. Бул жанагы компания менен лира алып иштегендин минусу. Эгерде плюс жагынан айта турган болсок, мисалы эгерде тааныш деген албетте тааныш менен келгенде баягы силердин жаткан жериңерди, жумушуңарды ишеничтүү жерге орноштуруп берет, акчаңарды ала аласыңарбы, ала албайсыңарбы, ошонун баарын сүйлөшүп берет. Тааныш жок болсо компания менен келгениңер жакшы. Компания менен келгенде мисалы силердин не только самолетуңарды, жаткан жериңерди, жана еще бул жакта сервис бар да. Мисалы сервис дегенде силердин деген мисалы силердин ложман деп коет, уктай турган жериңерди ложмандан алып кайра отельге барып таштап коет. Если мындай плюсу жактан ошо жаткан жериңерди, документиңерди жана ошондой эле силердин жанагы страховкаңарды кошо баарын жасап берет да, ичинде болот. Мындайча айтканда акчаңарды дагы аласыңар, ишеничтүү келип, ишеничтүү кетесиңер. Кээ бирөө жана өздөрү келип алышат, өздөрү келип алганда мисалы кээде акчаларын ала албай калгандар болот. То есть не только акчасын ала албай калышат, плюс еще балким бара турган жери да жок калып калышы мүмкүн да, ишенич жок. Мисалы жанагы жаш кыздар келгенде, эмнеге жаш кыздарды Туркияга жөнөтпөгүлө деп комментарийге жазып атасыңар. Жаш кыздар өздөрү келгенде, мисалы бир жерге жумушка кирсе, ошол жактан паспортун алып койгондору дагы болот экен, коркутуп. Мисалы милицияга бара турган болсом, биз деген милициядагы тааныштардын баары биздики, ошондуктан эмне эчтеке кыла албайсың деп баягы жаш кыздарды коркутуп коюшат да. Ошондой учурда, негизи андай учур азыр эми болбосо керек, бирок эгерде ошондой учурга калып алган болсоңор, ушул жактагы 157 номерге чалып, өзүңөрдүн бир проблемаңарды айтсаңар болот да. Дароо силерди мындай жардамын беришет. Талаада калып калсаңар дагы силерге убактылуу калчу бир жерди дагы дайындап беришет силерге. Анан насчет компания аркылуу, бул только лира боюнча алгандан минус болосуңар, а так калган жактан бүт эле жери плюс да. Мисалы не только там деңизге келип эс аласыңар, но и жана тропические деревья деп коет, барлык сүрөттөрдүн баарына түшөсүңөр. Минусу, мен мисалы свободолюбиваямын, ошондуктан мисалы 6 айга же 1 жылга бир договор түзүшүңөр керек болот. Эгерде балким силер жумушту жактырбай каласыңар, ошондуктан если жумушуңарды жактырбай кала турган болсоңор, 1 жылга билбейм договор түзүштүн кереги жок болуш керек. Анткени мисалы мен деле көп учурда бир өзүмдүн кесибимди бат-баттан алмаштырып тургум келет. Анан ошону тактап билип алыш керек. Эгерде мен жумушумду жактырбай калсам, башка отделине өтө аламбы, же кандай болот, эмне болот деп баарын тактап билип сурашыңар керек. Эгерде мындай творческий человек болсоңор, мага окшогон, ошонусуна дагы нюанс бергиле. Ошондой. Анан мен анализ кылдым, бардык компанияларга жаздым. Билбейм, бардык жанагы Туркияга жумушка алып келген компаниялар аябай көп эле, бирок эмнегедир мага аз эле Инстаграмдан чыкты. Бирок ошондой болсо да бир 7-8 жаздым да. Кандай жумуш, эмне жумуш, айлыгы канча болот, эмне болот, бирок
Эмнегедир мен сатуу менеджер болуп буга чейин иштегендиктен мындай көбүнчөсүнө канааттанбадым да. Сатуу менеджер бул эң маанилүү бир адамдардын бири деп айтсам болот. Тем более эгерде чоң компания болсо, мисалы мен мага жумуш керек эле, Туркияда иштейт элем, мага жумуш мындай короче суроолорума жооп берип мындай толук маалымат берип койгула деп жазган күндө мага бир эме келип атты да. Жашын канча да мындай адам деген эки жактан баарлашуу болуш керек, бир эле жактан эмес. Мен мисалы канчалык көбүрөөк адам силердин компанияңарга келсе, ошончолук силердин өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөргө плюс болот. Канчалык көп адам келсе, эки адамга тең ошо плюс болуш керек да. Булар кандай мындай кемсинткен сыяктуу бир мамиле кылышат экен кээ бирөө болсо баягы сен бизге нуждаешься, биз сага эмес деген сыяктуу бир мамилени да байкадым да. Кстати, мен инстаграмга подписка болсоңор, мен силерге Туркиядагы эң күчтүү жанагы, то есть менин мага ишенич бере алган компаниялардын бир 1, 2, 3 деп бир 3-4 компанияны бере алам. Бирок ошонун ичинен аябай бир фаворит десем болот. Ошол компанияны азыр эле берейин. Мен Sarman World. Билбейм, мага бул аябай жакты. Бул реклама эмес. Эч кандай реклама эмес, бирок бул мен баягы анализдедим деп атпаймынбы? Мисалы аккаунттарына киргенде эмнелерине караш керек. И ушу Туркияга же болбосо башка мамлекетке жумушка алып кетет экен деп эле ошол компанияга ишенген дагы болбойт. Мисалы, жанагы Canva'дан эле любой брендтин названиясын жазып алса болот да, кооз кылып. Бирок мындай ал компания ичинде жумуш таап береби, ишеничтүүбү, кандай билбейсиң да. Эң ишеним берген компаниялар бул эң көп отзыв берген страницалар. Мисалы, Туркияга келип иштеген именно ошол компания менен келген компаниялар кандай отзывдарды бериптир, ошолорду көрүш керек. Именно мисалы могу Sarman World'до аябай көп отзыв бар экен. И отзывдарды мен окуп атканда байкаган нерсе мындай, жаман комментарий болсо ошону дагы өчүрүшпөптүр да. Ошого мен аябай баа бердим. Душман сыяктуу бир адамдарыбыз деле бар депчи. Душман сыяктуу дегенде любой коллективде, любой жумушта бар. Кыргызстанда деле бир жумушка кирсең, ал жактан сага деген бир сөзсүз түрдө бут тоскон адамдар чыгат сөзсүз түрдө. Ошондуктан бул Туркияда деле любой жерде болот. Ошондуктан ага бир көңүл бурбаш керек деп ойлойм. Бирок ошо мындай кичинекей негативдүү отзыв болсо деле ошолорду мынтип кесип коюшулуптур да, только жакшы отзыв кириш керек деген максатта. Ошондой достор, эгерде компания менен Туркияга келип иштейм десеңер, биринчи очередь эмесине карашыңар керек, страницасына канчалык көп отзыв бар, жана ошондой эле лицензиясы, сөзсүз түрдө лицензиясын Google'га кирип дагы текшерип карасаңар болот. Лицензиясынын номерлерин карагыла сөзсүз түрдө. Анан эгерде тааныш аркылуу келе турган болсоңор, ошо таанышка чындап ишене аласыңарбы? Үй бүлөңөр тааныйбы, ким? Ошого да карагыла. Анткени тааныш аркылуу келгенде деле жанагындай туура эмес иштерге сатып койгон күндөр дагы мындай угуп калабыз. Ошондуктан таанышты дагы аябай текшерип, ишеничтүүбү, кандай, алардын үй бүлөсү каякта жашайт деген сыяктуу бир эмелердин информацияларды алып алып, анан келгиле деп сунуштамакчымын. Короче, сатуу менеджер ушу компанияларга айта кетчү нерсем бул бир SMM специалист, мисалы, жөн эле силердин страницаңарды алып барып берет жана клиенттерди силерге алып келип берет да. Андан кийинки жанагы клиент менен баарлашуу бул SMM специалисттин иши эмес. Ал жана сатуу менеджерлер же болбосо атайын бир ошо суроолорго жооп берген адамдар керек. В общем, бир сатуу менеджерлик боюнча бир какой-то бир билим алып коюш керек экен. Анткени көптөгөн Туркияда иштейм деп бир жазгандар көп болсо керек, бирок аларга бир толук маалымат берилбейт окшойт. Жөн эле SMS аркылуу же болбосо бир жашың канчада, анан мурун иштедиңиз беле, анан эмне кылдыңыз эле деген кыска нуска суроолорду бербей, сиздер биринчи эмне бере аласыздар. Андан тышкары бир чалып ошол адам менен баарлашкан бир сиздерге көбүрөөк клиент алып келет деп бир кеңешимди айтмакчымын да. Кстати, акчасы жактан көбүнчөсү $600 өйдө алып кетишет экен. $750-700 өйдө алып кеткендер бар экен. Анан бирок ошону тоже надо уточнить, типа хорошо, $700, но лира кылып беришеби или доллар? Андан тышкары, мисалы, Кипрга тоже көп алып кетишет экен, бирок Кипрдыкы мындай эмеде 45 000 лира, только билим болуш керек экен, анан еще Туркияда иштеген бир опыт болуш керек экен. Не знаю.
Ошондой достор, эгерде кайсы компания менен кетем десеңер, мен анализдеп ишенимди алган ошо компаниялардын списогун сиздер менен бөлүшөм. Кээ бир компаниялар бар экен, чынында мага такыр ишенич берген жок. Ошондой достор, подписка, лайк, кийинки видеолордо көрүшкөнчө.